Мен айттым, мына Өмүрбек Черкешевич менен Чотонов биздин арабызда отурат. Саясий туткун болушкан. Ушуга окшогон эле дагы Талгарбековдун тобу бар. Садыр Жапаровдун тобу бар. Сарылык бир топ балдар менен. Бектура Садып менен Кубан Кадыров бар. Сарыкуловдун тобу бар. Ушуларды дагы Текебаев менен Чотонов ишине кылып, жаңы ачылган жагдайда оңдоп ишин караткыла деди. Антпесек, убактылуу өкмөт өзүнүн мүчөлөрүн каратып, буларды каратпай койду деген коомчулукта нааразычылык башталат, урматтуу президент деп айттым. Аларда Атамбаев кетсин, Атамбаев Кыргызстан, кен байлык биздики болсун дегенден башка эч нерсе жок. Садыр Жапаров мына ошол менен отурат. Баласы метип кетти, атасы метип кетти. Эми ушуга окшогон катуу сөз айтылды. Президент өзүнүн оюн айтты. Эми жаңы ачылган жагдайда каратыш мен команда бере албайм да, Азимбек Адаркулов, сен өзүң юристсиң. Бирок мен колдойм, жаңы ачылган жагдайда каралыш керек алардын иши деди. Бул саясий куугунтуктар боюнча. Үчүнчү маселе боюнча, кен байлыктар боюнча президентке айттык, алгыш айттык, кумтөр боюнча келишимди денонсация кылганга биз өзүбүз өкмөт иш кылып атабыз, бирок силер айткандай радикалдуу жол менен биз бара албайбыз деди. Өкмөт иштеп атабыз, жакында айтабыз деди. Дагы бир жагымсыз нерсени айттым, мына көбүрөөк ошол жөнүндө сөз болуп атат журналисттердин арасында. Мен муну өзүмдүн пикирим катары айтып атам, мен сизден суранбайм дедим. Ойлонуу үчүн. Ушуну бир кенен ойлонуп, мамлекеттик деңгээлде чечүү үчүн бир ой пикиримди айтам. Айтардын алдында албетте баарыңарга ушул жерде отурганды баарыңарга жакпайт менин бул пикирим дедим. Ал Атамбаев жөнүндө болду. Действительно жаккан жок бардыгына. Мен айттым, Кыргыздын ата салтында султан сөөгүн кордогойт деген бар. Падышаны никогда камаган эмес. Эрөөлгө чыкканда өлтүргөн, бирок камаган эмес.